Анысы сөзді Жогорку Кеңештин депутаты Бирбол саясий партиясынын лидери Сулайманов Алтынбек Турдубаевичке берилет. Biz кубанычтабыз şu сиздердин алдыңыздарга келип, сиздер менен бүгүн көз көрүшүп, сиздердин алдыңыздардан өтүп, батаңыздарды алганы келип, аттанып атабыз. Biz дүйнөдөгү элдер менен, дүйнөдөгү өлкөлөр менен атаандашыбыз керек негизи. Biz ага деңгээлибиз жетпей, biz ага духубуз жетпей, ички тирешүү менен, ички атаандашуу менен алек болуп элибизди кыйнап атабыз. Эми айтышыңыздар мүмкүн. Алтынбек, сен деле ошол жерде жүрбөйсүңбү? Сен асмандан түштүңбү деген сөз болушу мүмкүн. 10 жылдан ашык саясатта жүрөсүң, силер деле ошол тирешип жүрбөйсүңөрбү? Силер деле ошол жактасыңарбы? Ооба, ошондой, аны моюнга алышыбыз керек. Бирок ичинде туруп, мен бир нерсени түшүндүм. Маселе бүгүнкү калыптанган системада. Ушул система бизге каршы иштеп атканын биз бүгүн түшүнүшүбүз керек. Бул система менен калыптанып чоңойгон, ошо менен ичинде жүргөндөр өзгөртүү жасай албаганын биз түшүндүк. Буну заманбап билими бар инсандарга жол бошото турган убакыт келди. Кайсы жерде бүгүн очерет? Каерде очерет? Нанга очерет барбы? Тамакка очерет барбы? Кайсы жерде? Эч бүт үйүңүзгө алып кеп берет. Таксини чакырса 2 мүнөттө, 1 мүнөттө келет. Милицияны чакырса 1 саатта келет. Бул система бир күндө эртеден кечке бүткөн иш 5 мүнөттө бүтүш керек. Мен айтканмын, аким менен губернатордун бүгүн кереги жок. Булар посредниктер. Айыл өкмөттүн үстүнө 2 адам минип алган. Даже 3-өө. Аким, губернатор, премьер-министр. Айыл өкмөт жалгыз өзү башкарыш керек. Премьер-министр менен прямой иштешет. Аким менен губернаторлор бүгүн эмне иш кылат? Чоңдорду тосуп узатат, лента кыркат, чөнтөгүндө кайчысы бар, дайын даяр. Бүгүнкү бийликтин штабтары. Штаб алар бирок бүгүнкү агитация менен алек эчтеке жасабайт алар. Жаңы заманбап билим алгандар ушул реформаны жасайт. Биз ошол жолго аттандык. Бул жол оор жол, оңой эмес. Тоскоолдуктар өтө көп. Бул жолду аткартууга бизге бир гана элдин бизге колдоосу керек. Ел колдош керек. Кремльге чуркабаш керек бүгүн. Партиялар Кремльде чуркап жүрөт. Биз Кремльге барып добро алып келдик деп. Биз эгемендүү өлкөбүзбү? Биз качан Кремльде чуркайбыз? Президенттен бата алдык деп жүрүшөт. Президент баарыбыздын президентибиз. 6 миллион элдин президенти, 15 партиянын президенти. Партиялар элдин добушуна таяныш керек. Бирөөлөрдөн барып Кремльден добро алгандар, ал элин саткандар, элине чыккынчылык кылгандар. Эгемендүүлүктү алар, эгемендүүлүккө шек келтирген. Ошону жакшылап ойлонуп добуш бериңиздер. Ушул улуңуздар биздин катарыбызды толуктап алдыңкы катарда келатат. Келечекте сиздин улуңуздар бизден алдыга өтөт. Бизге караганда булардын энергиясы көп, жаш, билими жогору, заманбап билимге ээ. Ушундай уулдарыңыздарды колдоп алыңыздар. Рахмат.